Ой, так не убивай. Вдруг, ну, может, дорогу перешла, может, что. Но мындай өлтүрбөш керек, это даже звери так не делают. Это ее мустап мучили. Мындан туура 4 күн мурда болгон каргашага чейин үй бүлөнүн ити ууландырылган. Окуя болгон күнү үйдө үй ээси Жолдошбек Токпаев 26 жаштагы кызы, келини жана тестиер эки небереси болгон. Үйдүн эшиги адаттагыдай эле ачык болгондуктан кылмышка шектүүлөр оңой эле кирип келишкен. Ну, следовательдер вычислили, что именно мой жактан киришкен экен. Машинабызды как из строя уже иштетпей коюштур. Каким путем без билбейбиз, потому что когда произошло, мы не смогли завести машину, вообще не смогли. Анан эшиктерди эч качан жаппайбыз. Входной эшигибиз ачык, а ворота закрыты на щеколду всегда. Ошол анан кийин дальше я даже точно не помню, Жолдошумду оглушили. Дубинки были. Өлгөн кыздын апасы Рахима Абдрахманова кызына буга чейин дагы коркутуулар болгонун айтып, бул катардагы тоноочулук эмес, атайлап уюштурулган кылмыш деп эсептейт. Ну, такие жестокие удары именно профессионалы это сделали. Это бывает, если, например, кража, там с умыслом с каким-то нет, это уже убийство, целенаправленное убийство. Золотые все изделия жаткан жеринде около. Все вот азыр пакет, азыр полностью сизге көрсөтөм. Вот это стоит человеческой жизни. Мына, это все как лежало, так и лежит. Ал эми денесине бир канча жолу бычак жеген үй ээси Жолдошбек Токпаев көп кан жоготуп реанимацияга жеткирилген. Учурда абалы орточо оор деп бааланып, Борбор калаадагы ортопедия жана травматология борборунда. Биринчи бизге түшкөндө абдан акыбалы оор келген. Ал күнү ошол операция болуп, бычакты тулгу боюна жеген, жан башына жеген, колунун башына, муундарга жеген, көп жерине реанимацияда жатып, кийин бизге которулду. Ошондой эле андан башка дагы башынан жаракат алган, башы дагы мээси чайкалган, көп жаракаттар менен азыр бизде дарыланып атат. Акыбалы бүгүнкү күнгө баягы орточо деп айтабыз, өтө жакшы деп айта албайбыз. Себеби бүгүнкү күндө кыймылдай албайт бул киши, башка бирөөнүн жардамы менен жатат, жардам берип кыймылы өтө аз. Себеби дегенде жаракаттары абдан оорутуп, ушундай кыйнайт кишини. Окуя социалдык тармактарга дагы желдей тарады. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарынын көбү кылмыш тууралуу туура эмес маалымат таратып жаткандыктан жабырлануучулар элге чындыкты жеткирүүнү суранышты. Это было не ограбление. Я прошу вас, объявите правду. KG компания написали, что атабыз нормально, выписали, ходит. Неправда. Кечен барды он айгерим, кызым кана, мы говорим, что он там в реанимации лежит, все хорошо. Уж кызын, уж атасы, они оба это как единое целое, мы не знаем. Мы хотели кечен хотя бы коштошсун деп акырын на скорой привезти, и все. Врачи категорические. Его 3 раза кровоизлияние очень тяжелое. Его только операция на тело сделали, хорошо. С головой очень тяжело, мы даже не знаем, как дальше быть. Кылмыштын бетин ачып, шектүүлөрдү камакка алуу үчүн Ички иштер министрлигинин Чүй облустук жана Аламүдүн райондук милициясынын тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган ыкчам тергөө тобу түзүлүп, милиция кызматкерлери бир катар иштерди жүргүзүп жатканы айтылды. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 130 беренеси негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Азыркы учурда керектүү экспертизалар дайындалды. Аталган кылмыш иши Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги тарабынан дагы көзөмөлгө алынды. Азыркы учурдагы аталган кылмыш боюнча бардык версиялар каралып атат. Аягы менен дагы кабарлайбыз. Токпаевдардын үй бүлөсү укук коргоо органдарынан ишти аягына чейин иликтеп, кылмышкерлердин жазаланышын талап кылышат. Алар адилеттик үчүн керек болсо президентке чейин кайрылганга даяр.